Өзбек чыгарачылары чыгарган октон 2 кыргыз жараны каза болду. Жаткал районунда дайынсыз жоголгон 2 жарандын сөөгү табылды. Бул тууралуу президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Ушул жылдын 25 августта укук коргоо органдарына Чаткал районундагы Айгыржал айылынын 2 тургуну дайынсыз жоголгону тууралуу арыз түшкөн. Экөө тең кыргыз жарандары. 28 августта чек ара боюнча жумушчу жолугуш өтүп, Өзбек тараптын өкүлдөрүн 15 августта Өзбекстандын аймагында Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстандын чек аралары кошулган жерде өзбек чек арачылары 2 белгисиз жаранды тапканын билдиришкен. Өзбек тараптын маалыматы боюнча, алар кармоо учурунда баш ийбегендиктен чек арачылар курал колдонушкан. Анын кесепетинен 2 жаран тең оор жаракат алган. Дайынсыз жоголгон кыргызстандык жарандардын туугандары 31 августта Өзбекстанга барып, аларды таанышкан. 1 сентябрда Баймак көзөмөл өткөрүү пункт аркылуу Кыргызстандын 2 жаранынын сөөгү кыргыз тарапка өткөрүлүп берилди. Алар экспертиза жүргүзүү үчүн Кербен шаарына жеткирилген. Камчыбек Ташиев, мугалим чылым чекпеши керек. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мектеп жетекчисине ичимдик ичкен, чылым чеккен мугалимди жумушка албоону тапшырды. Айта кетсек, төрага бүгүн 1 сентябрда Жалал Абад шаарындагы номер 14 мектептен 700 орундуу жаңы имаратын ачып, окуучуларга тарбиялык саатта өттү. Биз биринчи балдарды тарбиялаган алдында өзүбүз ошого татыктуу болушубуз керек. Өзүбүз тарбия болуш. Мугалим сигерин чекпеш керек. Мугалимден не дай бог бир мугалим бир жерде отуруп арак ичкенин же башкаларды көрбөшүбүз керек. Вот смотрите, вот за это тоже надо следить. Не только мектепте, башка жерлерде да мугалимдер арак ичпеш керек, мугалим сигарет чекпеш керек, жаман жолдо жүрбөш керек. Так, ушунун бардыгын текшерип турган насиздин болуңуз керек. Эгер ошондойлар мугалимдер болсо, жетпей жатса дагы, кемип атса дагы, бир дагы жаман мугалимди мектепке албагыла. Макулбу? Албагыла. Только тарбиялуу, билимдүү мугалимдерди алайлы. Биз бул жерге эмне үчүн мугалимдерди топтойбуз? Вот, балдарга билим берүү, балдарга тарбия берүү. А балдарга билимди бир гана мугалим бере алат. Өзү ошого татыктуу болсун. Сиздерден сураныш ошону карап көрүңүздөр. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Ташиев мэр менен эл өкүлүн сабаганын айтты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абад шаарынын мэри менен шаардык кеңештин төрагасын кантип ынтымакка келтиргенин айтып берди. Сөзгө жакпайт. Жак сөз уже эме кылбайт да. Жерде бир шаардын мэри бар эле, анан шаардын төрагасы Жалал Абадчы. Экөө иштеп калбады. Анан кийин экөөлөр тутуша берет да, бири-бири тутуша берет. Анан кийин бир жол чакырып айттым, эй, талашпай, тутушпай иштегиле, ынтымак десем болуптур деп кетти. Дагы деле ошондо. 2 жол чакырып айтты. Эй, талашпай, тутушпай иштегиле жигиттер. Ачуума тийбегиле, жаман иштебей, жакшылап болуптур деп кетишти. Карасам дагы эле тутушат. 3-үчүсүнө алып келип туруп, өкөлү тең сабадым. Аны айттым, эми 4-үчүсүнө камаласың. Азыр жакшы кылып иштеп калышты. Көрдүңбү? Адам өзү ошондой да. Жакшы сөзгө жакпайт да, жакшы сөз жакпайт. Жакшы сөз жетпейт. Жакшы айтсаң ойлойт да. А бул жакшы айтып койду, болду экен депчи. Жакшы айтканда жакшыган кыла бериш керек. Уктуңузбу? Айыл өкмөт. Нарындагы 2 жолду бүтүрүү милдети мамлекеттик ишканага жүктөлдү.
Нарын шаарындагы Ленин жана Шералиев көчөлөрүндө жүрүп жаткан курулуш иштерин Кыргыз Автожол Түндүк мамлекеттик ишканасы улантат. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдирди. Буга чейин аталган жолдор Бета Групп компаниясы тарабынан салынып жаткан. Бирок коомчулуктагы нааразычылыктардан улам компаниянын аткаруучу директору Мирлан Амантуров кармалганын маалымдалды. УКМК аны менен бирге Транспорт жана коммуникациялар министринин биринчи орун басары Талантбек Солдобаев да камакка алынганын билдирди. Нарын облустук милициясы кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча Кыргыз Автожол Түндүк мамлекеттик ишканасынын башкы директору менен биринчи жол куруу башкармалыгынын директору да кармалганын жарыялады. Булак Суперкежи. Бишкекте мыйзамсыз пластикалык операция жасагандар кармалды. Ички иштер министрлиги косметологиялык кызмат көрсөтүү чөйрөсүндөгү мыйзамсыз аракеттерди токтотту. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Ички иштер министрлигине Telegram мессенджериндеги жабык топтор аркылуу эстетикалык медицинада колдонууга арналган сертификаты жок косметикалык каражаттар жана медициналык буюмдар мыйзамсыз сатылып жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул каражаттар Кыргыз Республикасынын аймагына бажы төлөмдөрүн жана салыктарды төлөбөстөн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинен тийиштүү көзөмөлдөн өтпөстөн мыйзамсыз жол менен алынып келингендиги аныкталган. Бул факты Ички иштер министрлиги тарабынан катталып, экономикалык контрабанда белгилери боюнча кылмыш иши козголгон. 20 августта Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан 12ден ашык дарек боюнча тинтүү жүргүзүлүп, тиешелүү сертификаттары жана руксаты жок ири партиядагы косметологиялык каражаттар табылып алынды. Ошондой эле айрым адамдар тарабынан лицензиясы жана руксат берүүчү документтери жок көрсөтүлүп жаткан косметологиялык бөлмөлөр аныкталып жоюлду. Аталган факты боюнча 6 жаран кармалды. 29 августта аталган кылмыш ишинин алкагында Бишкек шаарындагы пластикалык хирургия клиникаларынын биринде да тинтүү жүргүзүлүп, тиешелүү сертификаттары жана колдонууга руксаты жок ири өлчөмдөгү ушул сыяктуу косметикалык каражаттар табылган. Ошондой эле аталган клиниканын дарыгеринин бирине карата пластикалык операциядан жабыркаган жарандардан көптөгөн арыздар келип жатат. Булак Серепкежи. Алайдын Нур айылында жайгашкан унаа токтотуучу жайда Ички иштер министрлигинин күзөтчүлөрү менен Кытайдын жарандардын ортосунда чыр чыккан. Бул тууралуу Ош облустук Ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, милицияга кечээ 31 августта күзөт кызматынын кызматкери асманга 3 жолу ок чыгаргандыгы тууралуу кабар келип түшкөн. Факты каттууга алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Анда унаа токтотуучу жайда Ички иштер министрлигинин түштүк чыгыш күзөт кызматынын кызматкерлери токтоп турган Кытайдын оор жүк ташуучу унааларынын айдоочуларына түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөнү, ошол учурда пикир келишпестиктер жаралып, уруша кетишкендиги, натыйжада күзөт бөлүмүнүн кызматкери өзүнүн табелдик ок атуучу куралынан асманга эскертүү иретинде 3 жолу ок чыгаргандыгы белгилүү болгон. Текшерүүнүн жүрүшүндө окуяга катыштыгы бар делген Кытайдын 9 жараны жана күзөт бөлүмүнүн 2 кызматкери суракка алынган. 6 кытайлык мас абалда экени аныкталган. Учурда окуя боюнча тийиштүү экспертизалар дайындалып, текшерүү уланууда. Булак Суперкежи. Жогорку кеңеш кезектеги сессиясын баштады. Бүгүн 1 сентябрда Жогорку кеңештин 5 сессиясынын расмий ачылышы болду. Парламент төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу парламенттин кезектеги сессиясын ачык деп жарыялап, андан соң гимн жаңырды. Айта кетсек, Конституциянын 83 беренесине жана Жогорку кеңештин регламентинин 32 беренесине ылайык парламенттин сессиялары жыйналыш түрүндө сентябрдын 1 жумуш күнүнөн тартып башталат. Ал арчада дайынсыз болуп жаткан жаш балдар табылды. Чүйдөн Аламөдүн районундагы Аларча мамлекеттик жаратылыш паркынын жогору тарабында дайынсыз болуп жаткан 4 өспүрүм аман-эсен куткарылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди.
Министрлик 31 августта 15 жаштагы 3 жана 16 жаштагы 1 бала дайынсыз болуп жаткандыгы тууралуу маалымат 112 кызматына түшкөнүн белгиледи. Жерине издөө иштерин жүргүзүү үчүн 5 куткаруучу тартылган. Натыйжада жаш балдар аман-эсен куткарылып, ата-энесине өткөрүлүп берилген. ОКМ ата-энелер куткаруучуларга ыраазычылык билдирип, кечиктирилгис жардамдарын жана кесипкөй ишмердүүлүгүн жогору баалашканын кошумчалады. Оганстанда катуу жер титирөөдөн 700дөн ашуун адам каза болуп, 1500дөн ашык адам жаракат алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык кырсык өлкөнүн чыгышындагы Жалал-Абад шаарынын аймагында 1 сентябрга караган түнү болгон. Күчү 6 балга жеткен жер титирөө шаарга чоң зыян келтирген. Бир нече айыл толугу менен талкаланып калган. Учурда куткаруу операциясы башталып, жабыркагандарга жардам көрсөтүлүүдө.